Это вам. Осторожно, опа. А давай колонну нормально можно. Давайте вам, видите. Осторожно, можно, видите, давайте, пожалуйста. Приятно где-то, давайте вам. Можно, пожалуйста, давайте. Ну-ка, смотрите. Пожалуйста. Смотрите, опа. Выбирайте кафе. Я ж не угадали, вот даже видите. Опять не угадали, смотрите, берите оба двумя руками. Оба, видите, поймали. Шамшидин Орозов Орусияда 6 жыл балмуздак саткан жерде иштеп келген. Кыргызстанга келип кайра кете албай калгандыгына байланыштуу Ошто өзгөчө ыкма менен балмуздак даярдап сатууну колго алган. Мында ал элди өзүнө тартып турган харизмасы менен шоу жасап кубандырат. Бул бизнести мен көптөн бери Москвада иштейм. Бей дондурма деген ошол эме бар. Бренд бар да. Ошоло иштейм көптөн бери. Ал жактан ошол жактан үйрөндүм, мына бүт бар жокту ошол жактан үйрөндүм. Ал жактан руководстволор да өтө жакшы адамдар. Алар да көп мага жардам кылышты. Ошол жактан үйрөнүп, бул жакка Кыргызстанда карасак жок экен, анан ошол жактан полностью нөлдөн баштап ошол ишканадан ошол Москвадан үйрөнүп келдим да. Алгач баштаганда каражат жагынан жана орун жай табууда кыйынчылыктар жаралган. Ага карабастан Ош шаарынын 2 жеринен орун алып ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Айтымында шаарда балмуздакты мындай ыкма менен сатуунун алгачкылардан болуп, мен чыгардым деп сыймыктанууда. Бир өзүбүзгө баягы азырынча секибиз кичине эле да. Ошону чоңойтуш керек. Себеби биз мороженону аз эле жасайбыз да. Аны жасап келип бул жакта адам көп болгондо тез эле өтүп кетет. Анан кайра барып жасаш керек болот. Алар аралыкта биякта эме болуп калат. Мороженое жок болуп калат да. Ошону кичине чоңойтуш керек болуп атат ушундай. Буларды ушундай өзүнүн рецепттери бар. Атайын. Ошол менен жасайбыз. Мороженое жакшы, турецкий. Анан бизде өзгөчөлүгү мына подачасы жакшы. Биз жаш балдар менен көбүрөөк ойнойбуз. Ойнотуп беребиз. Жаш балдар биздин аудиторияга кирет да, мындайча айтканда жаш балдар да в основном биздин клиенттер. Орозовдун бизнеси болгон балмуздактардын баасы бир тогологу 60 сомдон турат. Төрдүү даамдар кошулган болсо 100 сомдон турат. Азыркы учурда иштеп жатканына болгону 4 күн болгон. Ошентсе дагы элдин көңүлүн өзүнө бура алган. Анан карап көбүнчө бизде мындай болуп калат экен да. Мисалы бир ата-эне келип калат экен, бир 5-6 бала менен да. Анан алардын баарынын акчалары жетпей калат, бирок бардыгы именно ушу мороженодон жейм деп бийлеп андай эме кылып калышат да. Аларга эметебиз. Аларга мындай скидка эле кылып, мындай акчасына жараша эле канча акчасы болсо, ошого эле жасап берип коебуз да, мындай. Азыр биз клиент үчүн эле иштеп атабыз, мындай. Өтө эле мындай пайдага же эмеге иштеген жокпуз да, ошол. Самый главный келген адамды таанытпай көңүлүн алып кетиргенге аракет кылабыз.